Aybat mekteplerinde okup жүрген биздин кичкентай балдарыбыз, өспүрүм балдарыбыз, булар ошол азыркы замандын эң ушу жетилип турган илим билим системасына ээ болуп турганы бул чоң багытталай, аны балким кийин түшүнүшөр. Азыр балдар бактылуу кези окуй берсин. Мен дагы ушу айтайын дегеним, мына ушул жерде ушу туш-туштан түрк агайындарыбыз келип отурат. Almanya'dan, Голландиядан, Франциядан, әлбетте Түркиянын өзүнөн келип отурушат. Силердин аркаңар менен, силердин дотация, инвестицияңар менен болуп аткан иш. Бир жолу эмес, жылдан жыл өтүп, мына 10 жыл болду. Дагы да келечекте, дагы да ошол бул түзүлүп калган бир окуу маданий система жүрө берет го деген үмүттөмүн. Андыктан силерге ушул инвестицияларды арнаган баарыңарга, ушул жерге келип отурган баарыңарга чын жүрөктөн бардык эл журтубуздун атынан салам айтып, рахматымды айтам. Анткени силердин инвестицияңар инвестициядан дүйнөдө толуп атат ар түрдүү. Бирок силердин инвестицияңар ушул илим билимге арналган, жаштарды окутуу, тарбиялоого арналган. Бул инвестициянын эң асыл, эң жетилип турган көрүнүшү. Бул инвестиция согуш ракеталарына арналып аткан жери жок. Бул инвестиция терроризмге арналып аткан жери жок. Бул инвестиция биздин элдерди бийик дүйнөлүк даражага көтөрүш үчүн арналган. Андыктан силерге баш ийип салам айтам.